Кетти. Assalamu alaikum, amансыздарбы достор. Бүгін сіздерге гастрит оорусу тууралуу, ашказан жарасы, өнеккели чегин жарасы, жана ушундай эле эзофагит оорусу тууралуу бир-эки маалымат берип коеюн деп чечтим. Чындыгында элибиздин арасында өтө кеңири тараган жана көпчүлүк өз маани бербей жылдар бою оорунун андан бетер күчөп акыры болбой калган тагдырда гана келе турган ушул оорулар тууралуу бир аз сөз кылсак. Негизи өзүнүн ден соолугуна күйгөндөр бизде өтө аз, өкүнүчтүү жагдай. Анан дагы өз үчүн бир аз болсо да күйүп, жакшы болуп чыгайын деп бул байкебиз келип отурат. Анан кандай белгилер менен келдиңиздер, ошол көрүүчүлөргө бир аз айтып койсоңуз, эмнелер болду? Assalamu alaikum, hormatly bir tuğanlar. Men şu 12 çeginde yazma var. Şol yazmanı Çıldanzmazdan karatçıdan, darlatçıdan, mananın bir yıl açık aytkanda kişine kozulup kişine orudu. Anan şol özüm Rusya'da emgektençiler. Anan şol Teskavadın jardamında şu Tabramerkin gazını bulup özüm geçe jakında geldim. Белгилерин айтып өтсөңүз баягы кандай белгилер болду? Келip şu aşkazanın şu oruydu ele. Tamak siniri načar ele. Bazılarına ölçülen. Şu yere gelip işte darlanıp jakşı. Бул балки айтып анан сурайм. Pişip yegenimiz jakşı sinip bazı jakşına bolup kaldım. Şükür. Allah'a şükür. Бул байкебиздин жатканына эми гана 3 күн болуп атат. Жыйынтык бар, чыккы чейин буюрса мындан дагы жакшы болот. Анан дагы негизи биз келгенде эле негизги нерсесин сурайбыз. Эми частный больница болгондон кийин бизде комплексный каралат. Чачтан баштап тырмактын учуна чейин. Анан келген пациентке индивидуальный подход. Ар биринин өзүнүн жеке эмнеси кыйнап атат, ошого карайбыз. Анан биринчи эле эң көп эмнеден көп жабыркап атат, ошону сурайбыз. Бул агабыздын ушул ашказанында, анан 12 чегинде көйгөй бар экендигин билип, эртеси күнү эле биринчи күн келгенде албетте тоюнуп келишет, башка келет. Негизи ооруканага жатканда эрте менен келиш керек. Анан болбосо түштөн кийин келсе деле болот. Эртеси күнү эрте менен анализ тапшырат. Анан күмөнгө байланыштуу биз эндоскопияга жөнөттүк. Күмөнүбүз тастыкталып, анан ага чейин эле белгилүү негизи. Болгону анын деңгээли кайсы, канчалык деңгээлде чукур жабыркаган ошону билейин дедик. Анан ашказандын гастрит деле чыкты, жакшы. Анан эзофагит албетте кызыл өңөч деле жабыркаган. Көбүнесе кызыл өңөч ашказан жабыркагандан кийин башталат жабыркашы. Бул агабызда деле ошол көйгөй. Анан жара көбүнесе 12 чегиде болот. Эмне себептен? Себеби ашказандын өйдө жагы дээрлик вертикал болгондуктан микробдун өрчүшүнө анчалык шарт түзүлбөйт. Анын төмөн жагы бир аз пилориске отдел деп коет. Ошол жери горизонтал жайгашкандыктан микробдун өсүп өнүгүшүнө баягы хеликобактер пилори деген бар. Ошонун тез өнүгүшүнө шарт түзүлөт. Анан ошол көйгөндөн кийин 12 чеги ашказанга жакын экөө туташып турбайбы? Өтөт дагы, ал жерде дагы өрчүп туруп микроб. Ошол органды жабыркатат, анан жара пайда болот. Көбүнесе 12 чегиде жара болот. Агабыздын 12 чегисинде 4 мм, жарым сантиметрге жакын жарасы бар. Бул кыжаат болуп турган дагы эмес, ойлонтура турган дагы эмес, бирок ушундай келип дарыланбаганда балким кыйналып калмак. Убагында келип керектүү болгон бардык дарыларды ичип атат. Бизде 3-компонентный, 4-компонентный, эми баягы стандартка ылайык зарыл болгон нерселердин баарын берип атабыз. Андан сырткары бир аз буттары ооруйт, жабыркаган жерлер бир аздан бар. Аларына дагы общий укрепляющий кылып башка витаминдик комплексти берип атабыз. Анан бизде билесиздер, физлечение боюнча кайталангыс бардык түрлөрү бар. Ошолорду дагы алып атат. Анан тамак ашыбыз дагы күчтүү эмес, диетический. Бул дарыланууга кошумча жардам болуп калат. Анан дарылар тууралуу айта турган болсом, сиздерге айткан менен деле аны туура колдонуп, же болбосо өзүңүздөргө туура диагноз кое албайсыздар.
айткым келгени, эгерде ушул нерселерден кыйналып аткан болсоңуздар, ашказан, өнекели чеги, ушул кызыл өрмөчтөгү эле организмде кыйынчылык болуп атса, сөзсүз түрдө туура келген, мисалы терапевтке, гастрентерологко, башка жерде болсо башка невропатолог врачка барыш керек. Анткени үй шартында көп грипптен эле айыгып кетпесек, башка оорудан үй шартында айыгып кете албайбыз. Дарыгерге барышыңыз керек. Ал карап туруп, жеңил болсо үйгө жазып берет. Болбосо жатып лечение аласыздар. Анан дагы эмне десем, ошондуктан дарылар тууралуу сиздерге айтышымдын деле кереги жок. Анан өтө кыйналып аткан болсоңуз, дарыгерге барганга чейин мошпа деген таблетка бар. Ошолон анан болсо 0 фаза деген бар. Ошондон ичип турсаңыз болот. Шарт жок болуп атса барганы. Анан сөзсүз түрдө эртерээк барып көрүнгөнгө аракет кылышыңыздар керек. 10 күндүк дарылануудан өтөсүздөр. Мисалы бизге келсеңиздер, башка частныйларда деле ушундай. Анан бардык шарттар менен камсыздалынат. Өзгөчөлүгү бир гана негизги оору эмес, башка ооруларыңыздарга дагы керегинче дарылануудан өткөрөбүз. Жана андан ары чыгып атканда дагы ичип жүргөн дарылар жазылат. Негизи ушу.